түлкі қуалап бош уақытта жылан қуалап дикий электрик болдық деп сунуштады эми мен тиктокту тандадым да ошол момент дикий байке ура берейин бериңиз жаш элек шайырша аттанган кыл кереп көздөн жаш тамган улум 4 жашта көрүшөт менин видеолорун жашоомду өзгөртүү кылыш керек болду эмнегедир ошо кыйынчылыктар болду бизди квартирадан чыгарып койду деген сыяктуу 22 жыл жашагам ошол жерде ата энем ачыгын айтканда ажырашып кеткен карынбайм эч кимге бул ар бирөөнүн өзүнүн жашоосу деген өзү тандоо болот а так переживать этпей койгой нормально жашап атам жакшы эле баары туй сөйдө чук калбады эмне алсам кимге барсам дикий электрик бар эмес беле достор менин жумушумда жарык өчүп калган үчүн Кыргызстанга эң таанымал электрик дикий электрикке келдим азыр өзү да иш үстүндө экен саламатсызбы байке кандайсыз саламатсызбы эмне кыласыздар годный негодный текшерип атканбыз байке менин жумушумда жарык өчүп калды алгач экөөбүз маектешели маектин алдында бир жолу тикток тартып коелу хорошо кеттик энди кайсы музыкага так мен жана трендим эле по-моему эми Танечка менен көп чыктым кеттик Каплачик, который рассана роняет речку мячик. Она решила, будто в жизни плохо, но левое ухо пульсом бьет, пульсом бьет, пульсом бьет. Опа. Биз анда маектешибизди уланталы. Алгач өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, баары эле сизди дикий электрик деп тааныганы менен атыңызды, канча жашта экениңизди билишпейт. Жашым 30 жашта. Панфилов районунун Киров айылында төрөлгөм. Тайне атамдын колунда чоңойдум. Ошо тиктокко келген себеби ошо жашоомду өзгөртүү кылыш керек болду, эмнегедир. Ошо кыйынчылыктар болду. Мисалы кандай кыйынчылыктар кенен эле айта бересиз? Баягы эле эмеде финансовый проблемы ошондой болду, анан өзүм да жалкоо болуп бараттым. Эмне десем, жашооңузга жаңылануу, баягы жаңы образ таптуу, жашоого жаңылануу нерселерди алып келиш керек болду. Ошого байланыштуу TikTok аккаунтумду ачкам. Сиздин жумушуңузда алар тоскоолдук жараткан жокпу деги эле жумушуңузга, мисалы өзүңүз электрик болуп иштеп атсаңыз? Жумушта эми башында кичине болду тоскоолдуктар. Эми биякта эми бул рес мен иштеген ресим жаңы ачылган. Ачылганына 2 жыл болду. Руководителдерибиз да жаш байкелер, соревнованияга катышып, ошо көптөгөн ийгиликтердин баарын жаратып келгендер. Ошо алар колдоп, туура түшүнүп, меникилер ошо менин начальниктерим кичине жардам беришти. Ошо. Эмир байке, айтсаңыз, эмне үчүн дикий электрик деп аталдыңыз эле өзүңүздү? 4 жыл камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Буга чейин башка ресте иштечимин, шаардын восточный ресинде. Аяк жакта эми этажкалар болчу. Мындай бияктыкындай талаа эмес болчу да эми. Шаар центри болуп, анан бияка которулуп келгенде кичине талаалардын арасында иштедик. Линияларыбыз көп эле талаа менен өтөт. Эмелер менен, полялар менен. Ошо бир жолу жумушта ошо линияда иштеп жүрүп, түлкү кубалап, бош убакытта жылан кубалап, ошентип жүрүп, дос балам дикий электрик болдук деп тамашалап күлгөн. Ошол аккаунтту ачып атканда дагы ошо эмне деп атасам өзүмдү деп көп ойлондум. Негизи мен энергетикмин өзүм, анан дикий энергетик деп ачсам туура болобу деп ойлоп, анан кичине сложноватый болуп калат экен мындай произношениеда.
анан элге көбүрөөк түшүнүктүү болсун деп дикий электрик деп ошол дагы бир болуп калды да. Өзүңүздүн кесибиңизди кантип тандадыңыз эле, мисалы? Иштегиңизге канча жыл болду дегенде? Кесибимди тандаганда мамам жардам берген. Мамам ушул электрикке окусаң кичине окатың кылып кетесиң деген ошо. Мамамдын салымы бар бу жерде. Мамам окутту ошо университетте 5 жыл. Ошо анан университет бүтүп алып армияга барып бул жумушка келдим. 6 жыл болду иштеп атканыма вообще стаж. Эми электрик десе эле баары эле бир олуттуу адамды элестетишет да. Андан кийин сизди көргөндөрдүн баары жеке электрик болуп, Казакстан, Өзбекстан, биздин коңшу өлкөлөргө чейин таанымал болуп кеттиңиз. Анан алгачкы видеоңузду эсиңизге салсаңыз, кантип тарттыңыз эле, кайсыл жерден тарткансыз деген сыяктуу. Биринчи видеом ушу 2 жыл мурун киргизгем. Норузда үйдөгү инелеримди, ошо менден кичүү балдарды, инелеримдин сүрөттөрүн, видеолорун монтаждап киргизгем TikTokко. Өзүмө жагып калды ошол монтаж кылган видеом. Ошол менен кетти. Акырындан видеолорду монтаждап киргизе бердим, анан 1,5 жыл мурун баштадым да TikToкту кой серьезныйраак карап эметейин деп, что-то у меня получается деген сыяктуу болчу. Дикий электрик деп атайын бир аккаунт ачып анан кийин эме кылып баштадыңызбы, жүргүзүп баштадыңызбы? Жок. Дикий электрик дегенден баштап уже ошо 1,5 жыл болду дикий электрик деп мен уже жумушумду дагы өзүмдүн жашоомду дагы киргизип аткан ошо видеолор. Жакында эле Фриман байкебизден клибине катышдыңыз. Ооба. Кандай болду? Жакшы, Кудай буйрса, ошо жаңы таанышуулар болду. Фриман менен тааныштым, жакшы бала экен ал дагы. Көлгө барып, ошо биринчи алгачкы клибим болду. Жакшы, эмоциялар жакшы калды. Кантип чакыруу түштү сизге? Баягы сиздин TikTokто видеолоруңузду көрүп эле келип бизге түшүп бербейсиңби деп айтыштыбы? Жок. Буга чейин сенин сүрөтүң ыры менен горизонт, ошо жаңы ырчы чыкты. Горизонт ошо мурун эле бар болчу эми ушул ыры менен элге таанылды да. Ошо горизонт жазды мага, ушундай дедим. Видеолоруң жакшы залют айтып ушундай давай келип экөөбүз сүйлөшүп мындай чогуу бир иш алып барбайлыбы деди. Барсам Фримандар бар экен студиясында анан. Ошентип алар менен таанышып 2-3 күндөн кийин Фриман өзү жазып калды. Ушундай клибиме түшүп бербейсизби деп. Күтпөгүн дегендер, Күтпөдүң дегендер. Анан ал клипти көрүп алып жубайыңыз эметкен жокпу, кызганган жокпу? Сизди көп эле бойдук деп ойлошот, бирок жубайыңыз бар экенин көп билбесе керек, Жубайым кызганган убактар болот эми. Бирок большинство ал поддержка берет мага. Көп түшүнүп экөөбүз эми бир кайыктабыз да. Жубайыңыз тууралуу айтып барсаңыз. Кайсылардын кызы? Жубайым эле. Кыз Көлдүн кызы, Караколдон болот. Ошо сүйлөшүп жүргөндө деле ошо интернет соцсеттер аркылуу таанышканбыз. Инстаграмда армиядан жаңы чыгып, ошо жумушка кирип, прямой эфирлерди мындай күгүзүп койчумун. Жумушумда кылып аткан учурларда. Ошо кирип көрүп, анан ошол жерден таанышып, кийин Караколго чейин свиданияга барып, 1 жылдай сүйлөшүп, үйлөндүк, Кудай буйрса. Азыр уже 3 балабыз бар. 3 балаңыздар бар. Үйлөнгөнүңүздөр канча жыл болду? Үйлөнгөнүбүзгө 5 жыл. 5 жыл болду. Жубайыңыздын кайсыл касиеттерин баалайсыз? Аябай ак көңүл, эме да, умный, акылдуу, токто, ошолору. Мындан 1 жыл мурун жубайыңыз экөөңүздөрдүн көчөдө отуруп видео салган видеоңуздар да бар. Бизди квартирадан чыгарып койду деген сыяктуу. Ошол окуя тууралуу айтып барсаңыз кененирээк. Ал учурда ошо ушундай болуп калды, чоңойгон, негизи чоңойгон квартирам болчу, ошол 22 жыл жашагам ошол жерде. Башка жака деле чыгып көрбөптүрмүн. Анан неожиданно болуп калды, ушундай биякта ремонт кылабыз, чоңойтобуз, кеңейтебиз, чыга тургула дегенден ошо эмне кылабыз деп үй издеп калдык. Ошо өзүм жактан, Кара Балта жактан үй издеп жүрүп, эмне кыларымды билбей, ошол видеону тарткам ошол убагында. Эмне кылсам депчи. Анан баягы отуруп, ошонун баарын эстеп көрүп, анан өзүмө эстелик кылып кайра ошол TikTok страницама киргизгем. Ошо. А так переживать этпей койгой, нормально. Жашап атам, жакшы эле баары. Эмир байке, өзүңүздүн жумушуңуз тууралуу айтып барсаңыз, бул жакта кандай функцияларды сиз карайсыз, кандай кызыктуу окуялар болот? Мисалы, авариялык учурларда сиздер чакыруу менен бара турбайсыздарбы? Мен оперативно выездная бригадада иштейм. Жогорку Чыңалуудагы
электроустановкаларды карайм. Райондоп светтерди карайбыз да биз. Жумушубузда авариялар болуп турат. Ошо аварияларды устранять этип элге кайра светти бериш керек. Биздин задачабыз. Бул жакта турган машиналар тууралуу айтып берсеңиз, бардыгы өзүнүн функциялары бар да. Бул например, бул УАЗик биздин машина, оперативный бригаданын машинасы, 6-10-35тики. Бул машина кабельная службанын машинасы, мондай будкалары менен жүрөт булар. Бунун ичинде эмне бар? Бунун ичинде газдар бар, пропан, бутан ошо. Анан тетинде барабанда турган кабелдердин бияка жүктөп, ороп ошо линияга жетип барышат да балдар. Атайын ушундай салонго салбай газды атайын ушундай прицеп менен жүктөп чыгышат. Жумушуңуздарда мисалы авариялык учурларды чакырып түшкөндө кандай кызыктуу окуялар болот? Мисалы сизди таанып калып, "Ой, бизге дике электрик келиптир" дегендер болот. Ооба. Жумушум негизи мага жагат. Особенно авария болгондо мага кызыктуу да, ошо каяктан эмне болуп чыккан өзүнчө эле расследовать этип, ошо аркасынан поврежденияны издеп линияда жүргөн учурлар аябай кызыктуу да мен үчүн. В основном жаш балдар дикий электрик деп, дикий вайке, электрик вайке деп кыйкырып кол көтөрүшүп эметип калат. Азыр ушундай болуп калды. Кудай буйрса жакшы. Көчөдөн мисалы көрөрмандарыңыз сизди тааныганда сизге мындай жагымдуу эле болобу же иш убактысында бир аз тоскоолдуктарды жараткан учурлар кездешеби? Кээде мындай катуу авариялар да болуп калганда келип сүрөткө түшүп албайлыбы дегенде кичине кечирип коесуздар. Катуу айтып алсам, жок бошобой атам, жумушумду кылып атам деп басып кетип калам. Чуркап анан. Ошондой учурлар болот, а так мага жагат негизи. Ушинтип келип сүрөткө түшүп, мен кандай байке деп мынтип эметсе. Байке айтсаңыз, TikTok тартып баштагандан бери жана тартканга чейинки жашооңузду салыштырып атсаңыз, өзгөрүү барбы? Өзгөрүү бар, ооба. Мисалы кайсыл жагынан? Кичине мурун жалкоо болчумун, жата берчүмүн, телефон чукулап, элдин ошо TikTokун көрчүмүн. Азыр эми наоборот, ошо роликтерди я сам создаю дегендей. Ошо мындай стимул болуп атат. Эрте турганы, окат кылганы деген. Бала бакыраны бакканы. Ошо. Балдарыңыз сизди көрүп колдоп калышабы? Мисалы, ата келиңиз мондай тартабыз деп. Бирок алар көп эфирге чыгара бербейсиз, Кичинекей да балдарым менин. Уулум 4 жашта, көрүшөт мен видеолорун. Папа деп көрсөтөт колдору менен. Кээ бир видеолорум атайын могу Маша и Медведьтин ырларына ошолорго арнап чыгарам. Балдарым көрсүн деп. Ошо звуктарын кайталап, ырдап, чого бийлейт көргөнүн турап балдарым. Сиз баягы белгилүү эле ырчылардын эмелерине, клиптерине тартылып жүрбөйсүзбү? Анан кийин биз атайын сизге келдик, бир кайрык сөз барганыз, эски ырлардан болсо деле. Эски ырлардан. Бир ырды билем. Уру берейин. Уру бериңиз. Жаш элек шайырша аттанган, алыстан сапар аттанган. Кыймылдап поюз баратсаң, эй, кылгырып көздөн жаш тамган. Кадр сыртында электр байкесинде кесиптештери колдочут. Кесиптештериңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Кесиптештерим аябай жакшы, ак көңүл баары. Могу рес именно мен могу иштеп аткан ресим аябай жагат мага. Өйткөнү мен баарын тааныйм, баары мени тааныйт. Ортобузда мындай спорный вопростор болбойт коллегаларыбыздын арасында. Ошо руководствомду аябай сыйлайм. Ошо жана айткандай эле алар көптү көргөн, канча деген соревнованияга барып, ийгиликтерди алып келишти, ошо жеңип. Менге чейин барып келдим недавно. Ошолордон эме алам, стимул, мотивация. Сиз бардыңызбы? Жок, мен бара алган жокмун аяка. Мага предложениялар болду, районный эмеге катышып бер деп, бияктагылар сунуштады. Мен TikTok'tu тандадым да ошол момент. Ошол момент как раз алар эмеде жүргөндө, соревнованияда жүргөндө мен популярный болуп калдым да. Ошол момент. Эмир байке, сизди баягы кадрдан көргөндө көпчүлүгү боюн көтөргөн адам катары кабыл алышат да. Мен деле сизден майыг алганга чейин андай мындай жөнөкөй адам, кичпейил адам деп ойлогон эмесмин. Өзүңүздүн мүнөзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, өзүңүзгө жаккан 3 жакшы мүнөз, анан жамандарын да айтып өтсөңүз болот. Жаккан 3 мүнөзүм бат, жаман нерсени унутуп калам. Көңүлүмдү көтөрүп жүрөм, постоянно бирдеме болсо. Жаман нерсе болсо дагы анан
бирок ошентсе дагы тез ачылып анам бирок. Анан үчүнчү сыпатым ошо кичине дисциплинам бар, ошону жагат. Анан жаман жактарым ошо тез ачууланам. Ата-энемди укпагам кээде, ошонун бар. Ошол эле, походу, ошолор эле. Сиз үчүн жашоонун маңызы деген эмне? Ошонун маңызы биринчиден менин үй бүлөм, ошо менин балдарым келечекте ошо кыргыз элине пайдасы тийген балдар болуп чоңойсо экен деп ойлойм. Ошо туура тарбия берсем эле болду мен балдарыма. Ошол. Өзүңүздөн чын эле балдарыңызга кандай тарбия бересиз? Кандай атасыз? Урушам, эмеге коюп коем, в угол. Билет уже в угол десем туруп калат экөө, эки уулусу уруп барып. Ошо мындай строгий эле атам, урушуп коем. Жубайыңызга романтиксизби? Азырынча жок, канчалык эмес. Эмнеге? Романтик элем мындай. Кез-кез приятное тоже умею делать жене. Айлык дегенде гүл алып барып барасызбы? Гүл албасам да жакшы шоколадтардан алып барып берем. Сон мисалы 10 жыл мурунку Эмирге 20 жашта кандай кеңештерди берет элеңиз? Жалкоо болбо дейт элем биринчи очередь. Ошо элдин сөзүн угуп, ошо сыгылып бербей, өзүңдүн ишиңди кылып жүрө бер деп акыл берет элем. Ошо. Үй бүлөм тууралуу эми ата-энем ачыгын айтканда ажырашып кеткен. Бала кезибизде эле ошо тайнемдин колунда чоңойдум ата-апа болуп. Ошо ата-апамдын көп эмгеги бар, ошо мен тарбиялагандан. Кичине жаш кезинде, бала кезинде тентек болчумун, ошо көтөрүшүп баарын туура тарбиялашты. Мындай жумушка көндүрдү да атам. Эми жаш кезде ошо кичине эметчи, бала кезде бөлүп тияк өзүмдүн тең туштарым атаң жок деп. Ошондой учурлар кыйын болуп калат экен эми. Ничего, бирок билчүмүн мен өзүм что справлюсь. Совсем Кудай буйрса баары жакшы болот дегендей. Карынбайм эч кимге, бул ар бирөөнүн өзүнүн жашоосу деген өзү тандоо болот. Эмир байке айтсаңыз, TikTok тартып баштагандан кийин баягы популярдуулукту сиз алдыңыз, анан эми рекламага сунуштар түшүп атабы? Кандай сунуштар бар, мисалы кимдер менен иштешип атасыз? Рекламалар аз-маз түшүп баштады, жакшы. Дополнительный доход болуп, кичине айлыкты карабай калдык. Жакшы экен бир чети, ошентип эми дагы өзүң блогуңду алып барсаң рекламалар түшүп турат. Ошондой. Прайсыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Прайсым деле Кыргызстан менен эле эмеге негизи. Казакстанга. Кыргызстанга прайсым деле билбейм. Менеджерим билет. Менеджериңиз жакында эле жумуш калды. Жакында эле, ал деле жаш бала менеджерим. Ошо 17 жаштагы бала финтехте биринчи курс болуп, экинчи курс болуп окуйт. Өзү жазып калды менеджерим. Ошо ушундай байке мен кызыгам, абдан жакшы болот эле силер менен чогуу иштешсем деп. Анын эмес деле ситуациясы, семейный ситуациясы меникиндей экен, ошонусуна карап давай экөөбүз чогуу иштешели деп мен эметтим да бала менен. Ошо. Чогуу көтөрүлөлү деп чечтик, Кудай буйрса. Биз Маек кургунча Дике Электрик Эмир байкенин коллегалары, кесиптештери менин жумушумдагы светти барып жарыктандырууну оңдоп кетишти. Жүрүңүз, менин жумушуңуздан узатып коюңуздар. Хорошо, жүрүңүздөр. Достор, бүгүн биз Бишкек электр ишканасынын түндүк рейтинин электромонтёрунда конокто болдук. Дике Электрик менен. Кандай болду байке? Маектеш жакты? Жакты, сонун. Жакшы ашып берди окшойт, э? Да. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып атсаңыз болот, кеп кеңешиңизди. Баарыңарга ден соолук каалайм. Ошо эмгектин аркасынан ушундайларга жетип атабыз. Силер дагы эмгектенип ушинтип TikTok тартып өзүңөрдү чыгарсаңар болот. Ошо баарыңарга салам. Бизде бүгүн конокто карман катары Дике Электрик болду. Сиз болсо ден соолукта болуңуз. Ар дайым TikTok тартып биздин электр тармагыбызды каржылап жүрө бериңиздер. Саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.